Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоганды Түркия Республикасынын күнү менен куттуктады. Бул тууралуу президенттин аппаратын маалыматтык саясат бөлүмү билдирет. Кыргыз Республикасынын элинен жана жеке өзүмдүн атымдан сизди Түркия Республикасынын улуттук майрамы Түркия Республикасынын күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кыргыз Республикасы менен Түркия Республикасынын ортосундагы стратегиялык кызматташтыкка жана ишенимге негизделген мамилебиз оордош элдерибиздин бакубаттыгы үчүн мындан ары да өнүгө берет деп терең ишенем. Эки тараптуу кызматташуунун өнүгүүсүнө жеке салымыңызды кошуп, колдоо көрсөтүп жатканыңызга зор ыраазычылык билдирем, деп белгиленген куттуктоо телеграммасында. Президент Сооронбай Жээнбеков Режеп Тайип Эрдоганга жана анын үй бүлөсүнө бекем ден соолук, багыт таалай, ишине ийгилик, ал эми бир тууган Түркия элине тынчтыкты жана өнүгүүнү каалады. Бүгүн Жогорку Кеңештин төрагасы Дастамек Жумабеков белгилүү мамлекеттик ишмер Турдакын Усубалиевдин 100 жылдыгына карата Ош шаарында уюштурулган илимий тажрыйбалык конференцияга катышты. Алгач конференцияга катышуучулар Турдакын Усубалиевдин ишмердүүлүгү тууралуу тасмага жана мамлекет ишмеринин өмүр жолун чагылдырган театралдык чыгармага күбө болушту. Иш-чарада сөз сүйлөгөн төрага Дастамек Жумабеков мамлекетибиздин калыптануусунда жана өнүгүшүндө Турдакын Усубалиевдин салымы зор экенин белгиледи. Турдакын Усубалиев өз ишмердүүлүгүнө республикадагы эл чарбасын өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурган. Ал башкарган мезгил аралыгында кант, цемент, шифер комбинаты, токмок айнек заводу, өңдүү бир катар өндүрүштүк ишканалар ачылып, Токтогул, Үч Коргон сыяктуу энергетикалык багыттагы ири курулуштар ишке киргизилген. Ошол учурларда биздин өлкө эт, жүн, кебес, кант кызылчасын өндүрүү жаатында алдыңкы катарда турган, деп кошумчалады төрага Дастамек Жумабеков. Беле кетсе, конференцияда Турдакын Усубалиевдин жакындары, аны менен бирге иштеген замандаштары да сөз сүйлөп, мамлекеттик ишмердин даңазалуу өмүр жолу тууралуу сөз сүйлөштү. Үстүбүздөгү жылы ата мекендик айыл чарба азыктарынын экспорту өстү. Бул тууралуу ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын директору Калысбек Жумаканов билдирди. Анын айтуусу боюнча үстүбүздөгү жылдын 9 айынын жыйынтыгы менен ата мекендик азык-түлүктүн экспорту 4 позиция боюнча өскөн. Сүт, эт, балык жана балды экспортту. Былтыркы жылдын көрсөткүчтөрүнө салыштырмалуу сүт экспорту 5200 тоннага, балык жана эт 1000 тоннага, ал эми бал 38 тоннага өскөн. Биз бул ветеринардык кызматтын жыйынтыктары деп эсептейбиз. Ар бир сертификат атайын электрондук түрдө жазылып чыгат. Бир да азык кайра артка кайтарылган эмес, дейт Жумаканов. Биздин мамлекет башчыбыз, биздин өкмөт башчыбыз койгон талаптары өтө катуу. Кийинки убактарда биз өзгөчө Евразеске киргенден бери талаптар катуулаган, жаңы стандарттар, жаңы талаптар. Ошого байланыштуу бизге дагы мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан чоң көңүлдөр бурулуп, бизге жана каржылоо маселеси жакшы чечилген. Анан биз баягы дары деп эле мындай дарыларды ала бербестен азыр сапаттуу ошо эл аралык стандарттарга жооп берген атайын ошол сертификат, шайкештик сертификаттарын менен өтө катуу көңүл бурулуп алынып атат мына акыркы 3-4 жылдан бери. Анан ошонун натыйжасы деп ойлойбуз. Ошондой эле ал билдиргендей, бир дагы чек аралык оору катталган эмес. Биздин 2 лабораториябыз бар. Алар улуттук макамга ээ жана бардык эл аралык талаптарга жооп берет, деп кошумчалады ал. Өлкөбүздүн мектептерине жана мектепке чейинки билим берүү мекемелеринде мугалимдердин жана кызматкерлердин айлык акысын эсептөө толук автоматташтырылат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министринин басма сөз кызматынан билдирет. Октябрь айынан баштап мектептерде, бала бакчаларда, балдар чыгармачылык борборлорунда, баштапкы кесиптик техникалык окуу жайларында иштеген мугалимдердин жана кызматкерлердин айлык акысы 30%га көбөйтүлдү. Ар бир мугалимге айлыктарын жана кошумча маяналарын так жана туура, ачык айкын эсептөө үчүн бардык билим берүү бөлүмдөрүндө кызуу иштер жүрүп жатат. Мугалимдер өздөрүнүн айлык акыларынын көбөйтүлүшү боюнча тиешелүү бухгалтериядан тактап маалымат алышууда. Ноябрдын башталышында ар бир мугалим көбөйтүлгөн айлык акынын көлөмүн сезилерлик билет. Санариптешүү жылдын алкагында жакын арада министрлик мектеп мугалимдеринин айлык акысын эсептөөнү толук автоматташтырууга өткөрөт. Учурда бул багытта даярдык иштери жүрүп, программалык камсыздоо үчүн техникалык талаптар иштелип чыкты, деп кошумчалашты министрликтен. Ноябрь айынан баштап бул система Ысык Ата районунда, Түп районунда жана Жалал Абад шаарынын билим берүү башкармалыгында пилоттук негизде апробациядан өтөт. Ал эми өлкөбүздөгү ушуга тиешелүү бардык бухгалтерия кызматкерлери семинар окуулардан өтүшөт. Ноябрда кыргызстандыктар 4 күн катары менен эс алат. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинен кабарлашкандай, 7-8 ноябрь
майрам күндөрү деп эсептелинет, ал эми калган 2 күн ишемби жана жекшембиге туура келет. Ошентип кыргызстандыктар 4 күн катары менен эс алат. Эске сала кетсек, Кыргызстанда 7-8 ноябрь күндөрү тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнү деп белгиленет. Футзал боюнча Кыргызстандын курамасы 2020 өтө турган Азия биринчилигин тандоо турунун жыйынтыгында өз тайпасында 2-орунга татыды. Бул тууралуу Футбол Федерациясынан билдиришти. Азия биринчилигин тандоо турунун оюндары Урмия шаарында 23-25 октябрь күндөрү болуп өттү. Азиянын борбордук жана түштүк жерлерине жайгашкан 7 өлкөнүн командалары 2 тайпага бөлүнгөн. Кыргызстандын курамасы Б тайпасына Иран жана Түркмөнстандын командалары менен жайгашкан. Оюндардын жыйынтыгында Түркмөнстанды 3-2 эсебинде жеңип, Иранга 8-3 эсебинде утулуп калган. Азиянын борбордук жана түштүк бөлүгүнүн тандоо турунун жыйынтыгында финалдык оюндарга Кыргызстан, Өзбекстан, Иран, Тажикстан, Түркмөнстандын курамалары өтүштү. Тандоо турунун жыйынтыгында 16 команда футзал боюнча 2020 өтө турган Азия биринчилигинде күч сынашат. Оюндар Түркмөнстанда 2020 24 февралынан 10 мартка чейин уланат. Кыргызстандын футбол боюнча жаштар курамасы Мьянманын курамасы менен беттеш өткөрөт. Ал оюн 2020 өтө турган Азия биринчилигине тандоо туруна даярдык көрүүнүн алкагында өтөт. Бул тууралуу Кыргызстан футбол федерациясынан билдиришти. Учурда Кыргызстандын курамасы ал мелдешке Катарда даярдык көрүүдө. Аталган мелдешке даярдык көрүүнүн алкагында буга чейин кыргызстандык спортчулар Алматынын Кайрат командасы менен 2 оюн өткөргөн. 2 оюн тең 1-1 эсебинде жыйынтыкталган. Ошондой эле 14-17 октябрда Жидда шаарында Сауд Арабия менен 2 беттеш өткөргөн. 2 оюнда тең кыргызстандык футболчулар жеңилип калган. Аны менен бирге Палестинанын жаштар курамасы менен ойноп, эсеп тең чыккан. Эми 31 октябрь күнү Кыргызстандын футболчулары Мьянма менен ойнойт. Эскерте кетсек, 2020 өтө турган Азия биринчилигине тандоо турундагы оюндар 6-10 ноябрь күндөрү Иранда өтөт. Тандоо турунда Кыргызстан Д тайпасына туш келип, ал тайпада Бириккен Араб Эмираттары, Непал, Иран бар.